Sen emnege тийсең, алдағы сага тиет. Эми көз менен көргөз берем. Мисал үчүн мен келип туруп, моога тийип атам мына. Бул дагы мага эмне болуп атат? Тийип атат. Кагаз дагы мага тийип атат. Эми мен келип партага тийип атам. Парта дагы мага эмне болуп атат? Тийип атат. Бул мыйзам. Эми бул баягы көзгө көрүнгөн тарабы. Көзгө көрүнбөгөн тарабы мен сиздерге жашоодон көргөзүп берейин. Сен бир нерсеге тийсең, алдагы сага тиет дедик. Бактысыздыкка сен келип тийсең, бактысыздык дагы сага тиет. Бактысыздыкка кантип тиебиз, айтайынбы? Айталы, могу бактысыздык могу алчы. Муну бактысыздык. Сен келип ушуга тийип атасың, алдагы сага эмне болот? Алдагы сага тиет. Туурабы? Алдагы сага тиет. Демек сен бактысыздыкка качан тиесиң? Бактысыздыкка сен тилиң менен тиесиң. Мына, мен бактысызмын да. Кудай Таала мени ушундай жараткан да. Наалый берет го адам. Кудай Таала мени ушундай жараткан да, мен бактысызмын. Мен иштерим жүрүшпөйт. Мен мындаймын, тигиндеймин деп бактысыз боло берсең, негатив ой жүгүртө берсең, сен чындап эле ошо нерсеге тийип атасың, Кудай Таала сага ошону берет. Кудай Таала хадиси кудсиде айткан. Ана бизонни абди би деген да. Ана бизонни абди би. Мени пендем кандай ойлосо, Алла Таала айтат. Мени пендем кандай ойлосо, мен дагы ага ошондой боломун дейт. Эгерде сиз ойлосоңуз, Кудай мага берет десеңиз, Кудай сизге берет. Кудай мени жакшы көрөт, Кудай мага жардам берет, Кудай дайыма менин келечегим кең болот, жакшы болот десеңиз, Кудай Таала сизге чындап эле берет. А эгерде сиз тескерисинче дайыма эле ыйнай берсеңиз, менде бардыгы начар, менде болбойт десеңиз, анда чындап эле болбойт.